Мен ошо женский жактан ооруп онкологияга бардым эле башында. Онкологияга барып, аяктан ошо эрозия, папиллома деп диагноз коюп аяктан дарылашты. Бирок аяктан 2 ай лечение алып, 2 айдан кийин барсам, андан кийин гнойный кальпит, аденомиоз деген диагноздорду коюп, 5 ай ошо онкологияда жүрдүм. Онкологияга барган сайын, ай сайын уже бирден оору кошулуп, меники күчөп баштады да. Анан айламын кетип, эмне кылыш керек деп ошо Сенамед клиникасына келип, гинекологиясына келип көрүндүм. Көрүнгөндө, бияка ошо дарылап, 1 ай неме кылды, лечение жазды, плазмафорез сайды, андан кийин анализ тапшырып көрдүм. Анализимде таза чыктым да. Ошо сизге чоң рахмат, Алла ыраазы болсун. Дайыма ушундай аялдарга жардам берип, жакшы немеге жардамыңызды берип жүрүңүз. Ооруган аялдар ушинтип кыйналбастан ушул жака келип результатты алганыңыздарды каалайм. Жакшы, мен дагы өз сүйүнүчүңүзгө ортоктошмун. Салам алейкум, урматтуу кыргыз калкымдын айымдары. Бул айым негизи бизге 20 күн мурун келген. Негизи азыр өзү айтып өткөндөй, ар түрдүү гинекологиялык оорулар, мындайча айтканда онкологиялык ооруларга да кабылып келген. Аллахтын каалоосу менен бизге келгенден кийин анализдерди алдык, керектүү анализдерди алып, УЗИлерди, диагноздорду коюп, негизи бул жак гнойный кальпит, сервицит, аденомиоз, полип деген оорулар менен келген. Аллахтын каалоосу менен азыр бизде аябай жакшы жыйынтык көрүнүп турат. Себеби буга чейин мазокна флора, жидкостный цитология аябай начар чыкчу эле. Бизге келгенден кийин бул айымыбыз атайын курс леченияларды алдык, айпенсе уколдорду алды. Андан сырткары биздин бул Куран аяттын негизинен келген чөптөрдөн жасалган, мындайча айтканда кысталки номер 1 тампон дегенибизди дагы данное время колдонуп атат и башында дагы колдонду. Ушул 20 күндүн ичинде колдонду. Азыр аябай жакшы жыйынтык. Мазокна флорасында эч кандай, мындайча айтканда, лейкоцитоз, флоралары единичный деп берилип атат и жидкостный цитологиясы да аябай жакшы чыкты. И бизде плазмафорез жасадык бул айымга. Анткени бизде гнойный кальпит, вульвит деген сыяктуу, андан сырткары лейкоплакия дегендерге бул аябай плазмафорез жакшы таасирин берет. Азыр өзүңүздөр көргөндөй, өзүңүздөр уккандай аябай жакшы жыйынтыкка ээ болуп отурат. Ассаламу алейкум.